Өлкө президенти Садыр Жапаров өлкөнүн экс-президенти Алмазбек Атамбаевдин абактан бошотулганы боюнча кабар агенттигине комментарий берди. Биз мыйзамга баш ийип жашоого үйрөнүшүбүз керек деди. Мындан тышкары Жапаров мурдагы президентти кечиргенин билдирди. Ден соолук чынында 3,5 жылда жайланды да. Өткөн жолу 47 колониядан билесиңер. Карда Dursun Mayke menен sürüp çıkıp omurtkaga doğu ketken de ошондо. Эчтеке билбейсиз, эчтеке болгон жок деп коюп. Эми түрмөдөн соолук бербейт. Эгерде сот жана укуктук коргоо органдары тарабынан чечим кабыл алынса, анда биз баш ийишибиз керек. Биринчиден, биз мыйзамдарга баш ийип жашоону үйрөнүшүбүз керек. Эсиңизде болсо, өткөн жылы сот Алмазбек Атамбаевди октябрь окуялары, мектеп куруу жана чет өлкөлүк жарандарга паспортторду мыйзамсыз берүү иши боюнча актаган. Андан кийин биз соттун чечимине баш ийүүнүн маанилүүлүгүн белгиледик. Азыр биз аны карманып жатабыз. Түрмөдө жыландын баласы да болбошу керек деген сөз бар. Жада калса душмандарымдын түрмөдө отурганын каалабайм. Кудай Мухаммед пайгамбарыбызга мен кечире билгендерди жана сабырдуулардын тарабындамын деп айткан. Адам баласы кечире билиши керек деп жыйынтыктады Садыр Жапаров. Эске салсак, кечээ 14 февралда Атамбаев 27 абактан бошотулган. Буга чейин 13 февралда жогорку соттун соттук коллегиясы Атамбаевке карата криминалдык авторитет Азиз Батукаевдин түрмөдөн бошотуу боюнча өкүмдөрүн жокко чыгарган. Бишкектин 1-май райондук сотунун судьясы ошол эле күнү Атамбаевке дарыланууга Кыргызстандан чыгууга уруксат берүү жөнүндө токтом чыгарды. Атамбаев өзү бошотулгандан кийин Испанияга дарылануу максатында кетерин билдирген.
Anam ayağımda korkuttu kaldı. Paytaştan bir gel şeyinde o da derdim o çıkar. Mamış beni koyuyor. Başka söylendik boş değil. Yolda gidelim. Turgular. Turgular. Almazbek sen söyleyin. Gel de bak, yolda yerde öyle, yol ortanı. İki çekme uçurasın, dur. İki çekme uçurasın. Apalar uçurasın, koridorda. Koridorda, koridorda. Doldurlayın. Tut bana. Doldu. Çok girdi.
Анан аягында коркуп калып кайташтан бияка келип күшөйүңгө да дедим, чыга